ютубта жүргөн жанагы бесплатный видео сабактарды эми алар платный болот депчи. Ушул чечимге кандай келдиң? Бул деле оор чечим да менимчечи. Анткени эл канча эл карап турат, ушунча эл угуп пайда алып жүргөндөр көп бул видеолордончу. Ойлондум да, кандай кылсам туура болот деп. Ушуну өзүңчө чечим чыгардыңбы же бирөөлөр менен кеңештиңби? Бул менин ички сезимим болду. Бардыгын жакшы ниетте эле киргизгем элдер үчүн деп. Бирок азыркы учурда жанагындай бизнес коуч бүт бардыгын карасаң эле көбү 60-70% менин акысыз сабактарымды колдонуп эле анан ошону платный сабак кылып эткен да. Кыргызстанда негизи эле Давлатовдон башка күчтүү бизнес тренер болгон эмес. Ошол Давлатов баштап атканда мен да баштагам да 2008-2007 жылдары болчу. Ошон үчүн сапаты жок чала эксперттерди ошолорго жол ачып аттырмын да. Алар менин эле сабагымды алып туруп эле сүйлөй береткен, акча иштей береткен. Так как элдерге жакшы эксперттүүлүгү жок, жардам бере албай калгандыгы үчүн башка адамдар наоборот залакасын алат экен да. Анткени тигилер алыс нерсени жакын кылып көрсөтөт экен, жакын нерсени алыс кылып көрсөтөт экен да. Жарым жартылай билим деп коет, жарым жартылай эксперттүүлүк деп коет да. Анын аркасынан пайда эмес, наоборот зыян алгандар көп. Ошон үчүн ошондой шылуундарга жол жабыш үчүн мен платный кылып салайын дедим. Анын баасы өтө эле арзан, айына болгону 1900 сом. Зато ошол мен өнүгөм, өсөм, ушу Чыңгыз Агайдан билим алам дегендер келет. Билимди туура кабыл алып, жашоосун өзгөртөт да. Рахмат. Ооба, мен дагы бирөөнүн тренингине катышкам бир убактардачы. Кеттик урдук баягы кыргызча да. Сеникинде окудум мына. Биринчи сабактан эле сразу билинген да. Мындай баягы өзү менен ооруду көрөт го, ички органдарды көрүп, могу жерде мындай бар экен дейт го. Ошондой эле айтып койдуң да сенчи. Сен сабактарыңан эле уже менин диагнозум чыгып калды да. Рахмат сага. Аллах разы болсун.